Сиздер билесиздер, кеп ишмердүүлүгүндө 4 нерсе бар. Ошол 4 нерсе боюнча кыргыз тест дагы сынак алып атат бүгүнкү күндө. Окуп түшүнүү, угуп түшүнүү жана жазуу, анан сүйлөө деп. Сүйлөгөндөн шар эле өтүп кеткендер бар экен. Берки ишмердүүлүктөр боюнча дагы маселе жок. Жазууга келгенде аябай кыйналып атышат. Анткени жазууга келгенде жазуунун ошол теориялык жагын бир аз мындай жыйнактуу, ойду жыйнактуу кагазга түшүрүү боюнча маселе болуп атат да. Ошондой эле жанагы сот системасына же прокуратурага жумушка киргенде дагы адистик боюнча сынактан өтүшөт экен. Мисалы, кайсы бир жылы 600 киши тапшырыптыр, анан 300-ü өтүптүр, 300-ü кыргыз тилден тест эссе жазышат экен. Кыргызча же орусча эссе жазышат экен. Ошол эсседен көбү кулап калат экен да. Адистик тесттен дагы эссе жазган өтө оор экен. Анткени ошол балдар менен иштешип калдым. Аларга жаздырсам, алар мындай эме жазат экен да. Өздөрү ошол иштеп жүргөн эле балдар экен. Мындай расмий иштиктүү стилде жазышат экен. Эссе деген бул өзүңүздөр билесиздер, публистикалык текст. Мында субъективдүү ойлорун айтып, кандайдыр бир мыйзамдык жана алардын темалары өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукту жоюу, же болбосо үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу деген боюнча өздөрүнүн оюн айтат экен да. Ошондо алар мыйзамдарды, беренелерди эле айта беришет экен дагы, өзүнүн ошону чечмелөөсү таптакыр жок. Мына ушул сыяктуу маселелер келгенде абзац аябай аларга да жардам берет.